көрүп турган шаар Жесир Шугур шаары. Бул шаар Идлиб фатых болгондон кийин 2015-жылы мужахиттер тарабынан эркиндикке чыккан. Бул жагы Хама, бул жагы Идлиб. А бул жак болсо биз бараткан жол Латакия. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Zifiri karanlığa mahkum yürekler, kar beyaz hakikati fehmedemezler. Coğrafyamda doğdu. Сирия, Латакия. Бул сиздер көрүп турган бул Салахиддин Аюби басып алган кала деп айтылат. Шаарча болгон экен да. Көрсөңүздөр мындай айланасы бүт тосулуп болгон. Ар жагынан дагы мындай тосулган. Үстүндө калк жакшаган экен. Бул жакка душмандар бастырып келгенде ошо өйдөдөн туруп өздөрүн коруган да. Тынч жашоодо бул каладан сыртка чыгып жашашкан, а кооп келгенде баары ошонун ичиге кирип өздөрүнү корушкан. Көрсөңүздөр эски тосмолор менен азыр иншалла ичине барып да тартабыз. Сириянын Латакия аймагындагы Салахиддин Аюбидин калаасы тууралуу. Салахиддин Аюби тууралуу биз Шам жерлерин фатых кылганы тууралуу көп укканбыз. Бирок анын Сухюн калаасын басып алышы эң чоң аскердик жеңиштеринен бири болгон. Башында бул кала византиялыктар тарабынан курулуп, кийинчерээк салипчилердин колуна өткөн. Салахиддин Аюби Шамда салипчилерге каршы согушкан учурда бул кала алардын эң бекем чептеринин бири болгон. Ал өзүнүн тактикалык акылы менен калааны курчоого алат. Акырында калаа ичиндеги эл ак желек көтөрүп багынып беришкен. Бул бекем чепти жоготуу ошол учурда салипчилер үчүн эң чоң жеңилүүлөрдүн бири болгон. Салахиддин Аюбилердин урпактары бул калааны кайрадан зулумдардан бошоткон. Салахиддин Аюби өзү болсо Ирактын Тикрит шаарынан болуп, улуту араб күрттөрдөн чыккан. Ал салипчилерге каршы согушуп, Шам жана Куддус жерлерин алардан бошоткон. Калааны түштүк тарабынан келип Манжалик аттуу чоң курал менен калаага жана анын ичиндегилерге сокку берет. Бул курал азыркы минометко окшош болгон. طبعا هذا السور بيزنطة الأول هنا، وهنا يوجد بقايا لسور بيزنطة ضمن الأسطبل.